Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн адабият сабагы туурасында өтмөкчүбүз 10 класстарга. Мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Сабактын максаты. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Касым Тыныстановдун Жаңыл Мырза поэмасы. Сабактын максаты Касым Тыныстановдун өмүрү чыгармачылыгы туурасында маалымат ала алышат, чыгармалары менен таанышып, негизги маанисин аныктай алышат. Окуучулар кайраттуулукка, шамдагайлыкка, сабырдуулукка тарбиялана алышат. Касым Тыныстанов. Касым Тыныстанов кыргыз тили илиминин негиздөөчүсү. Азыркы кыргыз адабиятына негиз салгандардын бири. Акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, журналист, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов. Кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, жазма адабиятыбыздын негиз салуучусу, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер жана биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов жалган жалаага кабылып атууга кеткен. Касым Тыныстановдун өз мезгилинен кыйла алдыга озгон улуту үчүн чын жүрөктөн күйгөн, илим менен көркөм чыгармачылыкта баа жеткис эмгектерди жасаган улуу инсан экендиги талашсыз. Кыргызстан агенттиги кыргыз жазма адабиятынын жана тил таануу илиминин баштоочуларынын бири болгон. Илимпоз тууралуу кызыктуу фактыларды сунуштайт. Илимге кызыккан бала. Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Ысык Көл областындагы Чырпыкты айылында дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ата-энесинин социалдык абалы тууралуу так маалымат жок. Колунда анча окуп, кат сабаты жоюлган адам болгону чын. Ал уулун окууга болгон дилгирлигин байкап, жашы 8ге жеткенде айылдагы молдодон билим алууга жөнөтөт. Диний мектепте 3 жыл арабча тамга тааныган соң Касым Сазановка айылында башталгыч окуп баштайт. Жаш кезинен эле илим билимге, адабиятка катуу кызыккан Тыныстанов дароо эле окуучулардын алдыңкысы болуп чыга келет. Тилчинин окуучулук кезинен бери жакшы билген окумуштуу Кусейин Карасаев жаштайынан башкалардан айырмаланып турган таланттуу инсан эле деп эскерет. Бирок болочоктогу илимпоз үчүн айыл жергесиндеги жөнөкөй мектептерге берген билим жетишсиз эле. Мындан улам 1914 жылы өз мезгилинин эң алдыңкы окуу жайларынын бири болгон Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебине кабыл алынат. Бул жерде орус тили, география, арифметика жана тарых жаатында сабак алат. Окуусун таштаган, Кытайга качкан тилекке каршы Касым Тыныстановдун толук кандуу билим алуусу 1916 жылы үзгүлтүккө учурайт. Бүткүл кыргыздын башына кайгыга бөлөнгөн азаптуу үркүндүн запкысын илимпозда тартат. Ата-энеси менен бирге дүрбөгөн эл менен кошулуп Кытайга качат. Бөтөн жерде жергиликтүү байларга жалданып иштеп, 2 жыл жүргөн соң 1918 жылы өз мекенине кайтып келишет. Тыныстанов билим алууну, улантууну каалагандыктан Ысык Көлдүн Тепке айылындагы таекелердин жанында калат. Бирок бул жердеги окууга ичи чыкпай, 1919 жылы Жөө Алматыга аттанат. Ал мезгилде Ташкенттеги Агартуу институту Борбор Азиядагы эң алдыңкы окуу жайларынын бири эле. Бул жерде элдин сабатын жоюу үчүн заманбап мугалимдер даярдалуучу. Мындан улам Касым Тыныстанов да Ташкентке жөнөтүлүп, Агартуу институтунун даярдоо бөлүмүнө кабыл алынат. Касым Тыныстанов 1924 жылы окуу китебин түзүп,
Андан соң чоңдор үчүн алипени, эне тилибиз, социалдык экономикалык сөздүк, кыргыз морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксиси сыяктуу тилибиздин көптөгөн эмгектерин жараткан. Ташкентте башталган илим жолу анын илимий ишмердиги жогорку окуу жайда окуп жүргөн кезинде эле башталган. 1920 жылы казак тилинде чыккан Жаңга өрүс газетасына бөлүм башчы болуп тайындалат. Бирок бул кызматта 1 жыл турган соң катуу ооруп, кичи мекени Караколго жөнөөгө аргасыз болот. Өз үйүндө бош жүрбөй, драматург катары талантын сынап көрүүнү чечет. Ошентип Кыргызстандагы алгачкы театр группасын түзөт. Дартынан айыккан соң окуусун улантуу үчүн кайрадан Ташкентке сапар алып, ал жерде Ак жол гезитинде Жаз Кайрат сана журналдарында иштейт. Аталган басмаларда кыргыз тилиндеги материалдарды уюштуруп, алардын басмага берилүүсүнө жооптуу болот. Ошол эле кезде Түркстан агартуу комиссариатындагы кыргыз илимий комиссиясынын мүчөлүгүнө кабыл алынат. Институтту 1924 жылы ийгиликтүү аяктап, мекенине кайтат. Элдин сабатын жойгон илимпоз Совет доору жаңы гана орноп, сабаттуу инсандар жетишсиз кезде өлкөгө Касым Тыныстановдой адамдар абдан керек болгон. Андыктан 1925 жылы жашы 24кө келгенде Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалат. Алгач Каракол шаарында мугалимдерди даярдоо курстарынан өтөт. Студенттерге сабак берип жүрүп, 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессорлук наамын алат. Ошентип мындай улук даражага жетишкен эң биринчи кыргызга айланат. 1920 жылдардын экинчи жарымын өлкө аймагында жаңы мектептер массалык түрдө ачылып баштаган кез болот. Бирок бул жаатта чечиле элек көйгөйлүү маселелер толтура болуп, кардарлардын жетишсиздиги, динге басым жасаган эски мектептер, жана эне тилиндеги окуу китептердин жоктугу алардын бир бөлүгү гана эле. Тыныстанов дал ушул маанилүү маселелерди чечүүнүн негизги жарандык атуулдук милдети катары эсептеп, бул жаатта күн түндөбөй иш алып барып, анын жыйынтыгында мурда саналуу болгон мугалимдердин саны 1933 жылы 3000ден ашат. Үй бүлөсү тууралуу. Касым Тыныстанов менен жубайы Турдубүбү 2 уул, 2 кызды тарбиялашкан. Советтик революцияга чын жүрөгүнөн ишенген илимпоз балдарына теңдик, эркиндик, кыздарына бирдик, Кишимжан аттуу ысымдарды койгон. Тыныстанов атууга кеткенден кийин жесир калган Турдубүбү апа балдары менен бирге катуу азап тартат. Кай жерге барбасын эл душманынын үй бүлөсү делип, эч жерге батпай, өз элинде бөтөнгө айланат. Ошентсе дагы эч кимге зар болбой, балдарын билимдүү кылып тарбиялаганга жетишет. Жубайлардын туунулуу теңдик туугандардын эскерүүсүнө караганда атасын тарткан өткүр, зээндүү бала болот. Ал улуу ата мекендик согуш башталганда кан майданга аттанып, ал жактан башына ок тийип, жарадар болуп келет. Ага карабай дарыгер болууну самап, медициналык окуу жайга тапшырат. Бирок дарт кое бербей, 1947 жылы энесинин колунда кыйналып жатып каза табат. Агасынын жетпей калган кыялын экинчи уулу эркиндик орундатат. Ал хирургия бөлүмүн ийгиликтүү аяктайт. Коомчулуктун бут тосуусуна, жаман сөзүнө карабай, бир нече райондук ооруканаларда башкы дарыгер болуп иштеп, медицина илимдеринин кандидат наамдарын алат. 1924 жылы окуу китебин түзүп, андан соң чоңдор үчүн алипени, эне тилибиз, социалдык экономикалык сөздүк, кыргыз тилинин морфологиясы жана кыргыз тилинин синтаксиси сыяктуу тилибиздин негизин түзгөн эмгектерди жаратат. 1922-1924 жылдардын аралыгында жазган 18 ыры менен Жаңыл Мырза аттуу поэмасын кыргыз тилинде жазган. Касымдын 1920 жылдан 1924 жылга чейинки казакча
жана кыргызча жазган 30 ыры менен Жаңыл мырза аттуу поэмасы 1925-жылы Москва шаарындагы СССРдин элдеринин борбордук басмаканасынан касырлардын жыйынтыгы басылып чыккан. Эми балдар, ушул эле Касым Тыныстановдун Жаңыл мырза поэмасынан кыскача маалымат кетели. Башкы каарман бул Жаңыл түлкү. Жүкө ата козу чабактар. Түлкү энесинин сүтүн актап алуу үчүн анын айтканын кылып жубайын ат тону менен жолго салат. Ошондо чабакты ээрчитип, Шырдакбектин көз ачык сынчысына жаңыл кыз тууралуу кеңеш курганы барат. Ошондо алар жаңыл тууралуу мындай деп айтат. Жаңылды эч бир адам жеңе албас да, жаңыл кыз эч бир жандан жеңилбес да. Ушул мүнөздөн соң Түлкү Баатырдын жаңыл кызга ышкы оту андан бетер алгыланып жанып, аны көрүүгө делбеленет. Кеңешип туруп төрт баатыр үчүккө ата козу түлкү чабак жолго аттанат. Какшаалдан карга учурбай дирилдеткен жаңыл баатырына кездешүүгө жөнөйт. Ошентип жаңыл тууралуу Касым Тыныстановдун берген мүнөздөмөсү адабияттын шүрөөсү айкалышын мындайча чагылдырган. Жаңыл кыз эрдин шери, шердин шери, жаңылдан дала эрдин сынган бели, кир жууган киндик кескен кичинеден, Какшаал тоо кыз жаңылдын туулган жери. Какшаалда кайгысы жок көчүп конуп, эркиндеп мал өстүргөн Нойгут эли. Жаңылды алабыз деп чаңдап келген, чамалуу далай баатыр кол сермеген. Келгендин бири жетпей максатына, жебеден куш тилиндей жанын берген. Жаңыл кыз желги сырдаш эрик баласы, жаа тартып, ит агытып жүрө берген, деп жаңылды сүрөттөгөн. Мына ушул жаңылдын кыска таржымалы өзүнчө эч кимдикине окшобогон тагдыры менен коштолот. Ал Какшаал аймагынын каны болгону менен, кандык тагы жок, демократиялуу кан буйрук берип, анын аткарылышын көзөмөлдөгөн өкүмдар эмес, ал өзүнчө жаа тартып, ит агытып, жел менен жарышып жүргөн жапан тоонун жапан кызы. Ал күндүк өмүрүң болсо, түштүгүңө жорго миң деген бийлик башчысы эмес, көбүнчө жаш өмүрүн тоодо өстүргөн эркин куш. Ошол күнү ал адатынча кер тайганын ээрчитип, аң уулап тоо ташта жүргөн. Ага жоо келди, жылкы алынды деген кабар күн келет. Түнкү жылдыздуу асман бир талып тилдин бошоп калган кезде жар алдынан жанган отко кес келет. Дал ошол от боюнда олжолоп айдап келе жаткан көп жылкыны ийрилтип туюк жарга камап коюп, ортодо кулдата кайнатып коюп, баатырлар жан баштап жатканын көрөт. Андан ары текстте мындай саптар менен жолугушуу учуру берилет. Мына жолугушуу тарабы кызды бир көрүүгө дегдеп келип, жылкы тийген баатырлар, алардын ичинде биринчи кароодон эле көңүлү тоюп, эркек сымал жашоо кечирген кыздын чын махабатын ойготкон Түлкү Баатыр. Экинчи тарапта жылкыларын алдырганга намыстанган, эчен эрлерди аттан оодарган Жаңыл мырза. Өлүм менен махабат бет келет. Жаңыл мырза бир көрүштө жактырган түлкүнү өз колу менен жайлап салат. Ошол учурда акын лирикалык чегинүү менен махабат тууралуу мындай саптарды киргизген. Ошентип Касым Тыныстановдун Жаңыл мырза поэмасы трагедиялуу аяктайт. Эки сүйүшкөн жүрөктөр бири-бирин түшүнө албай, бирине бири жетпей, махабат отуна
күйүп кетет. Ушул күнгө чейин кыргыз элинде Жаңыл Мырза баатырлыктын, эрдиктин символу, кыздан чыккан өз эли жерин коргоочунун образы катары айтылып келет. Кыргыздардын тартынбас, ат жалында шамалдай жүргөн, эркин, өз ой пикирин дароо айткан мүнөздүүлөрүн Жаңыл Мырзадай деп коюшат. Кыздарга да ушундай ысым коюу кеңири тарап келген. Жаңыл Мырза канчалык эр жүрөк, өзүнчө согушка чыгып жүргөн кыз болсо да, адамдык сапаттан куру жалак эмес. Мына балдар, Касым Тыныстановдун Жаңыл Мырза поэмасы туурасында кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма Жаңыл Мырза драмасын окуп чыгып, кыскача эссе жазабыз балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.